Өкмөт мамлекетке жардам берем дегендер үчүн атайын эсеп ачат. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев парламентте билдирди. Ал азыр финансы министрлигинин алдында 2 эсеп ачылганы жаткандыгын маалымдап, бирөөсүнө экономикалык кылмыштарга барган коррупционерлерден өндүрүлгөн каражаттар топтолсо, экинчиси өз каалоосу менен мамлекетке жардам берем дегендер үчүн ачылат. Өкмөт башчынын мындай билдирүүсүнөн соң биздин чыгармачыл топ: эгер эсеп ачылса, сиз өз чөнтөгүңүздөн каражат которуп, мамлекетке жардам колун сунмак белеңиз деген суроо узатып, жарандардын пикирин угуп келди. Колдон келсе котормокпуз. Биз мамлекеттен акча тиги керек, бул керек дейбиз да, бирок биз түшүнүш керек, ар бир жаран Кыргыз Республиканын биз да салым кошушубуз керек. Ошондо өнүгүү жолунда турабыз. Ким уурдаган чоңдордон, ошолор чөнтөгүнөн чыгарып берсин. Жегендер куссун. Эми алар чоңдор которуш керек, байлар которуш керек. Биз эми кедейбиз да. Бизде эчтеке жок. Мамлекетке Кыргызстан ишкандан, Кыргызстан жаран болгонун жардам бериш керек да, колунан келишинче жардам бериш керек. Как это называется? Это когда включается Дон Борзини, они уже начинают, знаете, типа, давайте мы будем тратить деньги, и кто-нибудь за наши косяки будет наши оправдываться. Чоңдор, байлар. Халктын ичинде абдан бардыгы бар. Колунда миллиондогон акчалар бар, ошого кайрымдуулук кылсын. Которобуз. Өкмөткө işte жардам бериш керек. Нет. С каких денег я ему перечислю? Бизде мен 4,5 мың сом пенсия аламын. Ал өзүмө да жетпейт, чынын айтсам да. С чего я буду перечислять? Отработала сколько лет? Уже почти 55 лет. Без этих самых, на пенсии еще дня не было.